Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Каналга катталып электер болсо каналга катталып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул ошо Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге бир пайдалуу маалымат дейбиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мурдагы экс акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун агабыз студиябызда конокто. Азыркы учурда ошо Россия Федерациясында биздин мекендештердин азыркы миграциялардын укуктары боюнча биздин мекендештерибиз Санкт-Петербург шаарында жана Москва шаарында жолугушуп, көптөгөн бир көйгөйлөрдү талкуулап жүрөт азыркы учурда. Азыр ушул боюнча бир маек. Азыр ошо Россия Федерациясына келип, биздин мекендештер менен жолугуп, көйгөйлөрүн угуп келатсыз. Ошол маселелер чечиле турган маселелер экен же чечилбей турган маселелер экен? Эми биринчиден өзүңөр билесиңер, мына Крокус Сити холдогу жардыруудан, теракттан кийин ошо Россия Федерациясы тарабынан ошо мигранттарга жасалган мамиле аябай катаалданып кетти. Камап атышат, депортация кылып атат, аларга иш козгоп атат. Анан ошон үчүн ошондой кезде биздин мигранттар мага укук коргоочу катары, мурда акыйкатчы катары чыгып, бир ушундай бир жардам берип кетиңизчи, консультативдик жардам бериңизчи, биздин укугубуз тебеленип атат деген маанайда кайрылышкан. Ошондон негизинде өзүңүз айткандай мен бияка келип, уже 8 күн, 9 күн болуп калды бүгүнкү менен. Ошо бүт кыдырып жүрөм да. Анан эң негизгиси бул жерде ушул укук коргоо органдары тарабынан кармалып атат да, туурабы? Ошол эле ЭППС тарабынан, участковыйлар тарабынан. Мына ошолор укукту бузуп атат. Анан мамлекеттик органдар бузат. Анан ошолорго бизде анан буяктагы консул менен жолугуштум буякта биринчи секретарь менен ошо элчиликтин аппараты менен жолугуштук атайын. Буякта диаспора менен жолугуштук Москванын ичиндеги. Анан Санкт-Петербургдагы диаспора менен мына мурда күнү 28-нде жолугушуп келдим. Мына ушулардын баардыгы менен жолугушуп бир эки нерсеге маани бериш керек экен да. Бул биринчиси каттоо, регистрация. Каттоону 90 күнүн ичинде бүтүрүш керек, 3 айдын ичинде бүтүрүш керек. Мына ушул 3 айдын ичинде Москвада бүтөт экен, жетишет экен. Ал эми Санкт-Петербургда 3 айдын ичинде жетише албай атабыз дейт. Анткени ал 3 айдын ичинде атайын баягы консульский печать коюп, 3 айдын ичинде баягы МВД печатын коюш керек да, атайын карточкага. Ошого жетише албай атабыз. Аны узартып бересиңерби, 6 айга чейин узартпасың, 1 жылга чейин узартып бересиңер деген баягы сунуштарды беришти магачы. Андан тышкары эң негизги маселе экинчи, анан ушул регистрация болбосо, анан экинчиси келишим болуш керек. Жана иштеп аткандан кийин да, эмгек келишими болбосо болбойт экен. Эмгек келишими жок, иштеп аткандар толтура экен. Мына эмгек келишими иштеп атып, анан убагында айлыгын ала албайт, маянасын ала албайт, соттошот, башка кылат. Мына ушул маселени, ушу эки нерсени чечиш керек экен. Биринчиси каттоо, экинчиси эмгек келишими. Мына, ал эми бирок эмгек келишимин катташ үчүн эмеге туруш керек экен, пропискага, бирөөнүн үйүнө. Туура өзүңүз мына бишке Москвада иштеп атасыз. Ал эми каттоодо туруш үчүн ал пропискадан уруксат бериш керек, прописка киргизиш керек экен. Аны эле ар кимге бере бербейт. Антип бул анан бирөөлөр ортодон бирөөлөр чыгат, мен документ жасап берем дейт. Анан жеңил желпи бирөөнүн акча төлөй алып жасата калат. Анан баягы эмеден караса компьютерден чыкпайт. Туурабы? Анан базадан чыкпай калат, анан бүт анан ошол кара тизмеге киргизип анан айдап атат. Мына ушул эки проблема экенин мен түшүндүм да. Анан үчүнчү проблема мына мага укук коргоочу катары ушул наркотик маселеси менен өзүңөр билесиңер, курьер болуп бир жүктү баягы бир белгисиз шектүү жүктү ташып барып, анын ичинде наркотик чыгат, анан биздин балдар, кыздарыбыз камалып жатат көптөгөн, ондогон. Мына башка өлкө ошол эле Алтай крайында жатат, ошол эле Кургандан чалышты мага, ошол эле Курскийден чалышты, Алтайский крайдан, ошонун баардыгында биздин балдар, кыздарыбыз камалып жатат. Именно наркотик боюнча. Ошон үчүн бул боюнча ошон үчүн биз өкмөтүбүз да катуу аракет кылбаса, анан бир жакшы сунуш түздү. Ошол азыр компьютерге эле соткага эле приложение кылып, эмгек министрлиги, биздин МИД атайын приложение, анан биздин элчилик ар бир соткага келе турган баягы мекендештерге соткасына приложение кылып, анан алдын ала эскертип, эгер наркотик боюнча мына Россия Федерациясынын 88 статьясы уголовный кодекс, ошонун негизинде канча жылга кесилет, биз эч кандай элчилик жардам бере албайбыз, эч кандай шектүү жүктөрдү албагыла, эч кандай бирөө жүктү текшерип берсе анын ишин текшерип алгыла деп бир приложение кылып, же болбосо бир эмелерди, китепчелерди чыгарып, окутуп аэропортко түшөрдү. Мына ушундай аракеттер көрүш керек экен. Айрык мына наркотик менен ушул курьер болуп кармалгандардын саны көп экен да. Ошолор билип баратат деп ойлойсузбу же билбей барат деп ойлоп? Эмне деп айтышты мекендештер менен жолукканда? Мекендештер менен жолукканда алардын бир дээрлик бардыгы эле билет дейт да, тилекке каршы. Биз билбей бардык дегендер да болгон дейт. Мына Санкт-Петербургда кечээ катуу сүйлөшүп болду. Бирок биз аны 3 ай бою соттон коргосок, акыры билиптир дейт.
просто бизге жашырып коюп дейт. Дээрлик бардыгы эле билет экен да. Анан баягы жеңил желпи акча тапканга аракет кылат экен да. Анан биз ага барбаш керек. Ал деген мындай эме өзүнүн өмүрүн коркунучка салып, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып атат, туурабы? Ошон үчүн мен жалпы эле кыргызстандыктарга, жалпы Москвадагыларга айтарым. Мен укук коргоочу катары эч качан ушундай бир өзүңүздүн өмүрүңөрдү курмандыкка чалбагыла. Балдарыңар бар. Жакта ата энеңер күтүп атат, жарыңар күтүп атат, жолдошуңар күтүп атат, күйөөңөр күтүп атат. Мына ушундай кезде анан өзүңөр ушул наркотик менен 10 жыл, 15 жыл камалып кетпей келе деген айтайын дедим. Укук коргоо, анткени буга элчилик же консулдук же мен жардам бере албайм. Укук коргоочу. Анткени наркотик боюнча Россия Федерациясынын мыйзамы аябай күчтүү да. Аябай катаал. Муну байкаңыздар да. Мына регистрация боюнча көп көйгөй айтты деп атпайсызбы? Санкт-Петербургда деле, Кыргызстанда деле, и мына Москвада деле. Ушу көйгөйдүн жеңил жолун кылса болот экен, сүйлөшүү жолу менен. Эми жеңил жол эле ушу экен. 3 айдын ичинде бүтүрүш керек экен да. Айрыкча 3 ай, айрыкча 1 айдын ичинде эле мына башка мисалы ошо тажиктерге же болбосо өзбектерге 1 ай берилет экен. 1 айдын ичинде бүтүрүш керек. Ал 1 айдын ичинде бүтүрүп атышпайбы? Жанталашып эле. А бизге 3 ай берилет экен да. Эми 3 айда 6 айга же 1 жылга чейин узартып берилет деген дагы мына сунуш түшүп атат. Азыр мына консул менен сүйлөшсөм, биздин мана азыр мына сиздин алдыңызда сүйлөшсөм, ал айтат, Турсунбакович дейт, 3 ай бизге жетиштүү дейт. 3 айдын ичинде бүтүрүш керек дейт. Башка жол жок дейт. Анткени мындай экен, 3 айдын ичинде бүтүрө албасаң, кайра Кыргызстанга киришиң керек экен. Кирип кайра чыгыш керек экен. А киргенден кийин Кыргызстанга баргандан кийин кайра бияка 3 ай кире албайт экен. 3 айдан кийин кириш керек экен. Анан бүт иштин баары кетип калат да, туурабы? Эми бу жерде азыр көбүнчө ушу официалдуу жумушта иштебейт да көпчүлүк мекендеш. Ошол үчүн баягы трудовой договор жок болгондуктан алар узарта албай атат да. А мурун бардык жерге регистрацияны узарса болот эле да. Азыр эми мына 2022ден бери чыгып калды, 2022-23дөн бери. Только квартирага жашаган жерине койсун деп. Ошону көпчүлүк мекендештер айтат да, мурдагыдай эле кылсак болобу, ошо мурдагыдай эле кылып берсе жакшы болот эле деп. Көпчү. Мурда эми ошол кайсыл фирма болсо, ошо фирмага койчу эле да, квартирага эмес. Фирма, ишканаларга, стройкаларга, ушундай жерлерге койчу эле. Ушундай объекттерге мурункудай кайтсак болобу деген элдин көйгөйү көп. Биз деген бир нерсени билиш керек, урматтуу угуп аткандар, угармандар, көрөрмандар. Биз анткени биз ээптин мүчөсүбүз да. ОДКБнын мүчөсү. ЭАЭПтин мүчөсү мисалы Өзбекстан, Тажикстан мүчөсү эмес. ЭАЭПтин шарты боюнча только ошол эмеге үйгө коюлуш керек да. Прописка ошол шарт. Андан тышкары 3 ай мисалы бизге только Кыргызстан жарандарына мигранттарына гана берилген мекендештер. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстанга только 1 ай берилген. Биз ЭАЭПтин мүчөсү болгондугу үчүн бизде патент да төлөбөйбүз, билесиңер. Патент төлөбөйбүз, башка жеңилдиктер көп да. Ошон үчүн биздин жарандар дагы кичине байкаш керек экен да. Анан эң негизги мына мен келгендеги максат бир нерсени аябай ишендим. Бияка келе турган жарандар баягы мигрант боло тургандар даярдыксыз келет экен да. Биринчиден тил билбегендер, эми кыргыздар кичине азыр көптөр тил билип келет экенбиз мисалы. Бирок ошондой болгондо да тил билбей келгендер да толтура. Андан тышкары Россиянын мыйзамдарын билип алышып, конституциясын билишибиз керек. Анан бияка келгенде миграция боюнча мыйзамдардын баарын билип алышыбыз керек. Кандай кылат, канча күн туруш керек, канча күн эме алыш керек. Тил маселеси, кыскасы мыйзамдар бар да буякта. Ошонун баарын билип алыш керек. Эмне перечень бар да, бир ончакты. Ошонун баарын билип алып, анан даярданып алып жүрүш керек. Анан азыр ата энелердин баарына кайрыларым, Кыргызстандагы ата энелерге. Азыр эптеп эле балдар 17-15ге, 16га чыккандан кийин эле давай барасың, акча таап келесиң деп айдап атат экен. Ал балдардын, кыздардын тагдыры эмне болот? Бияка келгенде шак камалат. Мына мигрантка канча адамдар камалып кетип атат, тагдыры сынып атат. Ошо балдарынан жеңил желпи акча таап, анча айлык көрөйүн деп атып, ошо балдардын өмүрүн өмүр бою сындырып атышпайбы тагдырын. Эмне үчүн бул ата энелер? Эптеп эле мына Россияга келсе же Санкт-Петербург келсе жыргап кетип атабы. Бардык мына сиздерде канча кыйынчылык менен ушул жерде иштеп атасыз мисалы. Ошон үчүн бул оюнчук эмес. Мына мен эми өмүрү миграция барган адам эмесмин, бирок Кыргызстандын жаран укук коргоочу катары Кыргызстандагы жалпы ата энелерге кайрылам. Балдарыңарды, кыздарыңарды эч качан моундай бир курмандыкка түртпөгүлө. Бардыгы даярдык менен келсин. Анан 18-17 жаштагыларды бияка жибериштин кереги жок. Анан бир кандайдыр бир коштогон бирөө болсо бир жөн. Анан келип алып бир балекеттерге кабылып, башка мына азыр канчалаган 15-16 жаштагы мына Санкт-Петербургда айтты, 15-16 жаштагы кыздар келип, андай моральдык жакка кетип, бузулуп кеткен жактар бар дейт. Ата энесинен качып келгендер бар дейт. 15-16 жаштагылар болгон дейт. Ошонун баарын биз нячить этип жүрөбүз дейт. Эми мунун кимге кереги бар? Даже 18 жаш, 19 жашка келгендерин да келтирбеш керек. Мүмкүн болушунча. Анан баягы буттан туруп, түшүнүп, мыйзамды билип, тилди билип, бүт бардык шарттарынан түшүп, өзүнө турмушка даяр болгондон кийин анан келиш керек да. Бул эми мегаполис да. Бул дүйнөдөгү Америка, Кытай, анан Россия дүйнөдө эң чоң мамлекеттин бири да. Анан бияка жөн эле оюнчук катары келе береби? Андан тышкары өзүңөр түшүнгүлө да. Мына бизде мына өзүңүз айтып атасыз, мына бизде да канчалаган
чет мамлекет жарандар көбөйүп кетти биришке. Аларды биз жаман көрүп атпайбызбы? Индиядан келгендер, Афганистандан келгендер. Биз да жаман көрүп атпайбызбы? Эмне кылар жүрөт? Тилдери да башка экен деп тура. Ошол сыяктуу эле булар да кыргыздар деле биз өңүбүз да башка. Бетибиз жалпайып турат, туурабы? Азиаттар сразу билинет. Анан булар деле ансыз биз теракт кылып атабыз, өлтүрүп атабыз. Буларга кылмыш иш кылып атабыз, сабап атабыз, туурабы? Уурдап атабыз. Анан биз жакшы көрмөкпүз. Ошон үчүн бияка келгенде өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, тилибизди жайылтып, татынакай кийимибизди кийип, калпагыбызды кийип, чепкенибизди кийип, татынакай кийимибизди кийип оймосой болду, туурабы? Вот ошентип анан келсек, анан буларга өзүлөрү катары кабыл алыш керек да булар дагычы. Анан булар, конечно, мен мына бул жерде мен жөн эле келген жокмун. Президенттин алдына, президенттик аппараттын алдындагы совет бар атат, адам укучу. Советтин мүчөлөрү ошо Брод Александр Семеновичке жолугуштум, Вышинский Валерьевичке жолугуштум. Анан мурда 26-сында ушул советтин төрагасы, президент Путиндин кеңешчиси Фадеев менен жолугуштум. Валерий Александрович Фадеевдин өзү менен жолугуштум. Анан Кудай буйрса ушул Россия жана Борбордук Азия деген бир чоң форумду ушул август айында Бишкек шаарында Көгүл көлүнүн жээгинде баягы ушул Бархат институтунун убагында өткөрөлү деп чечтик. Именно миграция маселесин Борбордук Азиянын мамлекеттери бүт келет, мигранттар барат, бийлик өкүлдөрү барат. Аны ошо көлдүн жээгинде орой көз чарай бүт маселени сүйлөшөлү деп чечтик да. Жана мен Кыргызстан укук коргоо уюмунда төрагасымын, Борбордук Азиядагы адам укуктары конгрессинин жетекчисимин. Аны ошо Кыргызстан укук коргоо уюму Кыргызстанда эң биринчи жалгыз уюм да, Конституцияга кирген. Ошол уюмдун жерлерде мына эмеде Санкт-Петербургда өкүлүн шайлап бермей болушту. Анан Москвада, Екатеринбургда, эмеде Казанда бардык жерде бирден өкүл шайлап кетели деп бара ошондой да болот. Мен өкүлүм болот биякта. Анан жана камалгандар, наркотик менен эметкенде укугу тебеленген бүт ошол аркылуу мага кайрылат да. Ошондой чечтик да. Сиз буйрса олордун укуктарын коргоп жардам бересиз. Анан бул жакта 15-20 жыл кесилип кеткендерди Кыргызстанга которуу боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен ойлойм, ал боюнча да мүмкүнчүлүктөр бар, которуп барса болот. Бирок эки нерсе которулбайт, билесиңерди. Бир адам өлтүрүү, анан наркотик которулбайт. Анан жанагы эме кылган, анан тиги жанагы зордуктоо, кыз зордук, мына ушул которулбайт. Андан башкасын которуп барса болот. Акырындан которуп. Мүмкүнчүлүк бар, ал бизде атайын эме бар да, ГСМ бар, азыр син деп калды. Ошолар аркылуу которсо болот. Мен омбудсмен болгондо далайым которуп барганбыз, болот. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү маегибизде мурунку экс акыйкатчы Турсунбек Акун агабыз болду. Мекендештерге күйүп, мекендештер менен жолугуп, мекендештердин мүмкүн бош укугун коргойм деп келип отурат. Сизден Аллах ыраазы болгон болсун, ушундай убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга маек бергениңизге бар болуңуз, ден соолук тилейбиз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.